Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин атым Искандер. Мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Азыр Москвада таң атып жатат. Саат 3 болду. Мен жолдомун. И бул видеону мен влог форматында тартайын деп чечтим. Эмне дегенде, биринчиден сиздерге кызык болсун деп, экинчиден бир гана кооз картинканы көрсөтүп койбой, бардык детальдарды, бардык эмне болот, биз ошондой результатка кантип барабыз, кандай кыйынчылыктар болот, и ошолордун баардыгын көрсөткөнгө ушундай форматты тандадым. Андыктан биз менен аягына чейин болуңуздар. Бул видеодо көп нерселер болот, көптөгөн кызык нерселер болот. Биз менен болуңуздар. Урматтуу достор, вокзалга жеттим. Менин поездим саат 5-тен 13 күндө жолго чыгат. Азыр саат 5 болуп калды. Кайсы шаарга барат экенин пока айтпайм. Альцерейжен ссылкасын өткөргөнү кетип атам. Альцерейженин КБ банктан одобрениясы болгон, уже согласование бардыгы болуп, ссылкасын болду. Чынын айтсам, биринчи жолу поезд менен кетип атам бул жака. И азыр таппай же башкага отуруп деп кичине коркуп атам. Мен наконец-то бир сутка жолдо жүрүп, поездда жүрүп, Расов шаарына келдим. Саат 7 болоюн деп атат, бирок ушундай таңгамал болсо дагы уже 25 градус экен, ичикте аябай ысык экен. И азыр Альцерейжен. Достор, биз Альцерейжен уже Транспорт Капитал банкка келдик. Сделкабыз саат 1-де башталат. Бирок азыр заранее келип, Альцерейжен баштапкы төлөм болгон үчүн акчаны пока снимать этип, счеттордон даярданып тура берелик. И уже саат 1-де бардыгыбыз жолугушуп, сделканы баштайбыз. Урматтуу достор, Альцерейжен сделкасы аяктады, банкта бардык иштерди бүтүрдүк, бирок технический сбой болуп кичине отуруп калдык. Азыр Ростов шаарында электронный сделка регистрация болгон үчүн МФЦга келип регистрацияга подавать этебиз заявление. Азыр бардыгыбыз чыгып, ошондой МФЦга барып, уже сделканы аягына чыгарабыз.
Саламатсыздар, урматтуу достор. Менин атым Искандер. Мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн Ростов-на-Дону шаарында Альзира сделкасы өттү. Альзира KG недвижимость атынан чын журактан куттуктайм. Альзира сделкаңыз кандай өттү, оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Рахмат чоң. Менин атым Альзира, мен 21 жаштамын. KG недвижимость аркылуу үй сатып алдык. KG недвижимость айта кетсем, абдан жакшы компания экен. Самара эже жетекчиси дагы жакшы адам экен. Алардын буйругу менен бүгүн сделкабыз өттү. Самара эженин аракети менен бардык документтерибиз ийгиликтүү өттү. Сделка боюнча айтсам, сделкабыз дагы өтө жакшы маанайда өттү. Айта кетсем, сделкабыз саат 1-де башталган, 1-де башталып, кечки 6-га чейин полный разбор менен бүттү. Бардык нерсени Самара эженин агент баласы карап, тактап, ар бир кагазын карап, текшерип мага берди. Эми сделкадан кийинки жумушубуз бул эми өзүбүзгө өткөзүп алышыбыз. Ал эми ар бир нерсе өз убагы менен дегендей. Анан Самара эжеге айтарым, Самара эжеге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз үй бүлөбүз менен. Бардык жумушубузду жасап берди, убакыт сааты менен жасап берди. Самара эже менен биз өзү январда таанышканбыз. Январдан бери иштешип келебиз. Анан мен Ростовдо көптөн бери эле жашайм, бирок трудовой договор менен стажым жок болчу. Ошол үчүн биздин ишибиз кичине бир аз убакытка узарып калды. Бирок Кудайым насип кылган экен ушул күнү биз сделкабыз өттү. Жакшы квартира сатып алдык, тандап алдык өзүбүз каалагандай. Ошо. Альзира Самара эжени кантип табып, кайсы жактан көрүп калып, кантип кайрылдыңыз эле? Самара эжени менин апам тапкан. Апам YouTube каналындагы видеолорун көрүп, ошол видеолоруна ар бир видеосуна комментарий жазып, ошол комментарий аркылуу Самара эже менен дагы байланышып турган. Ошо YouTube'дан номери бар экен, номери менен байланышканбыз. Кайсы айда одобрение алып, үй издегенде кандай эмнелерди карадыңыз, кайсы райондордо эмнеге ошол үйдү именно тандадыңыз? Одобренияны 3 апта болуп калды, одобрение мага болгону. Ушул 3 аптанын ичинде уже биз документтерин полный даярдап жүрдүк. Анан одобрение келгенден кийин Самара эже айткан бизге, өзүң каалаган үйүң болсо, же биз көрсөткөн варианттар үйдү кааласаң көргүң келсе, карап көр деди. Бирок биз өзүбүз эле издеп, өзүбүз каалагандай үй издеп, үй алдык. Альзира эженин үйүнө боюнча айта кетсем, стоимость 3 миллион 670 болду. Кредитке 2 миллион 935 алды. И баштамкы төлөм бар болду. Альзира эженики баштамкы төлөм 735 миң берди. Альзира эже эмнеге ушул үйдү именно тандадыңыз? Эми бул үйдү тандаганыбыздын себеби центр города деп эсептелинет. Темирник деп бул чоң базарда айтылат. Белый темир деген чоң рынок бар. Ошол үчүн центр города болгон үчүн ушул үйдү тандап алдык. Плюс еще жанында садик бар, жолдун жанында, остановканын жанында, полный гипермаркет, супермаркеттер дагы жанында бар. Парковочный место чоң. Альзира эже биз менен иштегенде кандай кыйынчылыктар болду? Эмне жакты, эмне жакпады агенттин иши боюнча? Биринчиде өзү иш башталарда дайыма эле кыйынчылыктар болот, бирок аягына келгенде жакшы натыйжа чыкты. Башында айта кетсем, менин өзүмдүн деле көп документтерим жетишпейт эле. Ошого мен трудовой договор менен иштеп баштаганымдан баштап, ушул одобрение чыкканга чейин 3 ай стаж болуш керек эле. Ошо 3 ай стажды күтүп калдык. А так бардык документтер менде бардыгы законный жол менен жасалган.
эч бир кыйынчылык деле анча деле кыйынчылык болгон эмес, бирок убакыт көбүрөөк болуп калды меники. Азыр эженин ипотекасы и одобрениясы боюнча маалымат айта кетсем, 25 жылга берилди, ставкасы 19-25 болду и айына 46 миңден чыкты. Азыр эже азыр бизди көрүп жаткан мекендештерге ипотека алсамбы, албасамбы деген адамдарга кандай кеңеш бересиз? Өзүңүз мындай ипотека алам деп бул решение кандай келдиңиз? Мен бул ипотекага келишимдин себеби бир нерсеге жетишип алайын деген максатта сиздерге кайрылганмын. Анан кардарларыңыздарга менин сунушум документтериңиз, регистрацияңыз, миграционный картаңыз полный базага жакшы, туура, законный жол менен кирсе, анда сиздерде эч кандай проблема болбойт. Андан сырткары сиздердин трудовой договорлоруңуздар туура, законный жол менен болуш керек. Ошондо сиздин дагы ишиңиз туура жүрөт. Анан Самара эженин компаниясынын жумушчулары дагы иштерин туура алып барат. Эң башкысы бардык документтериңиздер туура, законный жол менен болуш керек. Российский Федерациянын закондору боюнча. Биздин компанияда KG недвижимостька кандай баа бересиз? Знакомыйларыңызга, тааныштарыңызга сунуштайсызбы? Албетте сунуштаймын. Менден уже 2-3 кардар сурап жатышат. Көптөн бери эле сурап келишет. Бирок биз айтканбыз, кое тургула, биринчи биз алып алайлы. Анан кийин эгер биздики жакшы болуп өтсө, сиздерге дагы реклама кылабыз дегенбиз. Эми биз деле айтып баштайбыз, ушу бизге Самара эженин компаниясы ушундай одобрение жасап берди, адамдары келип полный документтерибизди өткөзүп берди деп бардыгына мактап айтабыз. Эльзира эжени дагы бир жолу KG недвижимость атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн бардык ишти бүтүрдүк. Сделкабыз айткандай технический сбой болуп отуруп калдык. Антсе дагы бардыгын бүтүрүп, уже эртең бүрсү күнү регистрация болуп, уже кийинки жумада Эльзира эже күн ишин алып калат. Урматтуу достор, ошо менен менин кичинекей саякатым Ростов-на-Дону шаарында бүттү. Эльзира эжеге үй бүлөсүнө чоң рахмат. Сени жакшы тосуп ал и узатып кой деп вокзалга чейин келди. Чоң рахмат. Бул видеону көргөнүңүздөргө рахмат. Лайк басып, оюңузду жазып, Эльзира эжени куттуктап койсоңуздар болот. Ошо менен кийинки видеодо Москва шаарында жолугушабыз. Чоң рахмат.